Arslan Koyçиев, Мисмилдирек, Беділдегі қарғыш. Романдың 4-ші бөлігі. Жалаң Құдаяндан әлі 30-дан ашуын жігіт өліп тұр. Жалаң 30-дың аржақ бер жағындағы өрт жігіттер өліп тұр. Сөктөр 30-дай ат қартылып үстіне қарала шалчы жауылған ат көлікті 30-дай жігіт чылфырдан тартып жетіліп тұрды. Жанатадағы черу арасының сейілде түшкінін көріш кевемес, жайнаған өлікті артыны алыш анық жүйінді бошатқан көрініш екен. Бортының ішінен бері Құдаяндап, өңгөштері өзілчіде айқырып, өзөңгі қағыштыра чауышқан жалындаған жігіттердің жансыз денелерін мұнаменте атқа туғрасынан артынып, салаңдаған қолы бұтын арчындап, арқан менен бекем таңынып, ара жолдан елге қайтыштан артық азап болбасы керек. Айылының алыстығына шылты олып, өзі қошу варыштың жөнін беркі қырғыздардан өтініп алған қамбар болыш, нарботоға бұрылып, «Жөн өйлі», деді. Жö жалаңа аралаш, қаралу көшті баштап, чыға берішті түнірі. Өлгөн біреуінің қара керіне елі қылған нарбото, баяғы мергенден сөгі таңылып, шалча жауылған, шалчаның үстіне жамачылуы кементайы ай қарасынан тартылған, қанжығасында түт өтмөсінің алжайған ширағы, чоқ салончу тұлқысы жанада жаран қалуы құндағы асылған атты жетілей астындағылардың қатарында бастырды. Орысты қуымақтың қызығына батып, тоқмоққа чейін жетіп барыштылы, бордудан алыс чауыштылы, бияқи тапқан жол. Мұжық сол түшіртіп, чөуін жарым-жартылай чаптырғанға үлгірген, біріндеп чөмелесі үлген, чалғының мезі қырып өткен үй ортындай жерлері қалың оттың арасынан чарчы-чарчы тартып, тақырая көрінген шалва, өтөктөр, атчандар менен жөчөндөр жайпай тебелегенден башы жапырылған еген талаалары жытаталды да. Мұның барын мұжық таштай қачқан кечегіді. Қорған мұжық жоқ, қорынбай келатышады. Кечегіден чала күйік қалғансып, құторлордың түтіні бұқши тарақта. Кеч көтерілген қырғыздар өрттілелі қоныштарға, бал чилектерге жаңыдан от қойған бұ, қойу түтін ұйылғыйды, тоғытып дөген рақта. Мұжықтардың тілінде подгорный аталған берегідегі құторын жандай бастырышты. Төбелері урап, ешік терезілері қазанақтың уызындай оңыраяд. Демейде шейшеп қаптатып қойғынсыған аппақ дуалдары қазандың түбіндегі қарарат. Чалды бар дейді мұндай жерді қырғыздар. Подгорныйдан чалды барын жанда өтішті. Орыстың ойронын шығарғансыған ұшыл көрініш, талды бұлақтың туысын етектеген чиырға жеткічекте қоштап жүріп отырат біроқ, негедір маңайды көтіре бербейді. Ту түбіне тірелішіп, тиммеле шаңду аттаныш телеке четеді, Азыры чуалып, қавақ қаштары қайғылу барышады. Қыштақты чапчудағы берейін, екін өлім өліш емес. Bir өлгенде 20-сы, 30-ы бір өлет деген емне. Арасында қыжала тойғы чөмілет қамбар болыш. Қырғышалу болды мынауы, қамыш чатырлуы тоқмақ. Четінен от қойсын әлі тоқты бой жалбырттап, жығач ташы чычалаға айланып, дуалдары қара түтінгі ұшталып, бад әлі чалды бар, чықчудай көрінгеніменен оңой алын чүтірі жоқ. Күнде бір мал салдатқа бір дейіп, күнде 5-тен 10-дан чоқту жазайылдың оғына ұчып, Құдаян түгені балар сару ағыштың көп баласына теңеле өстеп. Ұшындай ор санамынен алып ұрышады. Же бір сапары арбызачы. Жолды қатар найза, сойылдарын сұндыра қырмаған, ұрына арға тоғы таппай, тоқмоққа ашынған топ-топ қырғыздар жолғады. Асалы ұсына қыравай, көшті тоқтоту алып сұрамжылашады. Қайсы елденсіңер? Құдаянданбыз. Құдаян болушынанбыз. Қайсы тұштан қайттыңыр жаралу? Тоқмоқтың алдынан. Көп кіші өз өліп тоқмоқты алалыбай қалдық. Арты қайырлы болсын өлгендердің. Сауыр қылғыл еме? Ұншықпай тұрып қалшады. Салдат арбын бекен алалыбай қалғыдай? Жалаңың салдаты болса, мойын бербей қалалы. Жақшылы барған біз қошырып. Мұрда көрбеп біз андайды оқты чачу атқан,
çay kavatkan 10 atar, 100 atar deyirlik mıltığı var eken, oňturgan jok oşonsa. Oşondan gelgendi göreli. Gezgen kırgızlar ızırını alışıp, çük koyuşat, bet alğan bagtyna. Gudaýandar jolunu ulaydy. 5'ten ondan bölünüp, börüdöy jortup, koktu kolottun, bal çelekçi, tegirmençi, çöpçü mujuktardy izlegen kırgızlar jolgat gaýryla. Kır-kırdan tekireň, taskak, sala çap gelişip, tokmoktu emni bolgonuň sıraşata degende. Bugünkü aykaşta aýta berip, Gudaýan saparyny ulaydy. Kırgız beşimdi talaşa, toğuk koynuna girip ketkiçekti jolukkandarga, tokmok soğuşunu aytıp jürüp oturuşta. Keýişdi. Ölgöndün özünün eleş voru degen kep bar, anda emes okşaydı. Kırçınday jigitlerden ayrıluu, oňoý şorup bolboy kalsın. Jumray jurttu azaptanıp, demek jumray jurttun şoruna aylanda. Gün sanap sargara jol karap sanaluu oturgan jurt, karaluu göçtün kıranın alıstan, burdunun ozundagy ör talaştan görör zamat tanıp, jüregi bir jamandykty tuyup, katın kalaç betin tıtıp, ulu oňşup, borun basa böböktegen erkek tana uturlay ökürük salaryny oýlaşyp işlerinden tüteşet. Geç beşimde jet barşar, jurt karany görünör aralyktan özleri de yes gaýranda ökürüp kirişer. Şorun katkırlar dedi Kambar Boluş. Şortulardan urançıl bolup ketişkenini estedi. Ötkörü Kudayançıl, Sarbaxçıl, aşkere Kırgızçıl bolup ketişkenin kantesin. Mına eme, tilenip jatışıp, karganıp jatışıp, ha düýnedegi Kudayanga koşulup alışdyby? Kambar Boluş kawuşunday tuyuldu bir turup. Ar wagty aşykça kozgogondan bu, habaylayınça, dep korundu başını salıp gelatyp. Kudayandan arbagyny antip çakırışka daýar emes eken baýkasa. Kudayan ata, arbagyň türüp bolsa urupaktaryňdy oşul kaýçalışdan kutkar, eliňe ýesen jol görsät dep jalyn deme. Uruşka kirgisi gelbeydi. Birak uruşpagan günü ne kılat? Kamçısın moýnuna ilip oruska kayra girsebe, girem desele orus kirgise koýaby, hattırıp jiberer. Kim araçy düşet? Pristavtaraga kat жазып jürçü Kalıbek jok bayagy. Araga kimdi salat? Mukaýdyba. Kambar Boluş tüňület. Jurttu baştap kaçıştyn gezeňe gelgendey sezilet. Jaýsaň dep koýuşçu ilgerkiler Kıtaýdyn uluğun. Hazır Doğutay da ugat. Oşo Doğutaýynyň kanatyna korgolagany oňby. Kaýdasyň bedel, kaýdasyň jaýkyşı boruşa tınbay urup, ızgar udurgugan ustaraday bel, çeýirlap aşalı senin akkar gök muz baskan aşuğundu. Jol ber. Kaýdasyň Kara Kıtaýdyn uýugy, dalay zamandarda kaslaşa jürdük, sögöştü jo bolduk. Seni jo desek, senden ötken kastaptyk jan soğuğa Kara Kıtaýym, bedeldin arı betinde ilgeri zamandarda atalarыбыз göngön gögerim, gökserek, akçy, karaçy degen kıştoo jaýlarыбыз bolça eken, kondura tur oşol jerlerge Kara Kıtaýym, kayra geldik, batıra tur Kara Kıtaý kalmagym, dep Kırgızdın aldı bolup bezi bergen oňba. Hanteýin dese jurt tügel erçiýbe, erçigen günü de ertenkinin emni bolaryn anyk bilbey kantyp göçet. Joldy katar gövel jatat, demir bolat, Esenkul, Bogo, Sayak, Tınım Seyit degen jaman joruktu baştap oşonça elde aralap kanty ürket jalgys. Halurtada jaza tayıp tokmoktu alıp kalışsaçı Sarıbağır Soltanın baldara. Kulcıgaçı da jürgönsü dele ile yaşıp, oşulardın bары uqsa Kudaýandyn jurtun taştay kaçkany anyk şermendeçilik bolboýba. Kütkeni oň bu. Gütsü ölgönderdiň jetelgine jeter bekence, kırkına çeyin sözlar beken gütösü. Uşunday oor sana menen alışıp gelatyp, ozup ketkenin tuyup, gelatasyňarby degençelik kılçaya karayt göçkö. Tirünükü bilinbeyt, ölgönünde görüp al, keşinin sögü oor bolat degençin belem, ördükön sayın sög artılgan atlardın belderi bakanday eğilip basığı ilkigensiýdi. Hantse turasынан artılgan ölükter oğa beter sunalıp, taňudan boşogun kol uttara jer çüýçüdey çaypaladı. Attardy jö jetelep, jokoýga günü düşkön jigitler çoktu jazaýyldy kep kılıp geletişat, kimden kant ölgönün, gaýsy jerinden ok jegenini gowraşat. Kulak salsa,
bir ok emes, bir tigende 10 oktun çaçıp igensip jaba tigenen aytıp gelişadi. Alçılantıp arça toru minçüdögü şanisi kaçıp hayvaltasına asıngan Narboto barat Karager'in çüçülöp. Aldile özünçe kavatırlı. Seni Narboto'ga tapşırdım. Narboto'nu Kudayga tapşırdın dedile mergendine nese. Karıya oğuzundan salavergendey taap tavuştagandan bı, tavuştagan Kudayı taap koldogondan bı işi kılsa, Narboto tiriu barat, tavuştagan Narboto'su koldoy alvay kalgandan bı, özünün mergen oğlu minti ölüü barat. Narboto'nun alpuruşkanı muna uşunday oyle. Uşunça jigitten öçün alvay kantı bölöm dedi oyunda. Saldatынан 10'du alajatpasam, hakirette kantıp karayım jigitтердин жүзүн. Жогуле дегенде мужуктан 10'du jayranda basam kantıp ölöm. Narboto atım öçsün anda. Alına çaktagan bı, alın bilip, alım 10'gu jedet dep çaktagandan bı emnegedir aşık kemi çok 10'du öldürmek gelipdir oyuna. 10 saldat je 10 mujuk. Saldatından öldürsem anda erledim. Çoğtu jazayılçındı öldürsem eki düýne armanım bolbas. Öç albay kantıp kılabız. Orustan 10'du öldürüp berbesem Narboto atım öçsün, dep şardana kardındı. Kantıp öldürööründile bilişbeyt, jegitler oğuz uçunan koldogon boluşat. Kan koylu, öç alalı, başыбызга 5'ten öldüreli. Hatanı, Narboto'nun el buzarlığı ayya. Jurttu oruska kayragan el buzarlığından uşul geyipti kivedik be. Bu sağa maha deseng jarını böl. Uruşçular uruşsun. Orustukundai oktu mıltık izdegenler izde uruşa versin. Bir şıltona aytı oğlaktap turganım oňdur, degen bütümge toktolatkan bar boluş. Uayımga tereğin çömüle bir oydu çıgırıktay aylantat mesinde. Ölgündürdün üçülük jetligine jeter bekemizce, 40'ına çeyin barar bekemiz. Ölgündürdün jetligine jeterbiz, ha bir 40'ına çeyin barar bekemiz. 40'ına jetpey kalıp jürbeyle. Oşul tıştan baştayla hava, degen ündüne oğundu. Başın götürse ayıldın çakasına çeyindip kalışkan. Aytkanlarında ile geç beşin bolupdur. Ya, dedi kambar boluş, jancağın kıranıp. Atına gerilip, kamçı saldı da ökürüktü başladı. Yasil kayran kırandar, hem kaydan tavamın. Ardından ıldamday bastırgan jigitler önküyü alışap, oydu toğunu jaňyrta çoğu sümenen öňürep koya berişdi. Esil kayran bir borum, esil kayran tuğanım. Kökükte vakkan bordu suunun kürpüldögü gana uğulgan, ala kölöge baskan, koңur salkındığı tolordun koynundağı beypillikti buzup, jamanlıktan kavar salgan ökürük, er azamattara getkenden beri jetimsirep, gönde tokmoktun jolun karap jaşagan ayılın jürögün bolk etkizdi. Çoğun içine çoğu eleyip, adegende ökürük uğulgan jakka kadaldı gözleri. Tek bağıp karasile gözü jamanlıkты görçüdöy sezilip, tek kara arda işlerinden bilgen kelmesin bir kayrıp, jakaların karmanıp, kırkalekeye geletkandardan katarına avay salıştı kıdırata. Ölük artılgan gölügö kövrök toy tuyulu vesteri engireydi. Göç başında ökürüp geletkan bir kambar boluş dağına gözgö urunup, udaha geletkan Narboto çala bula urunup, başkası ilenbey, kimtin türühü kimtin ölü geletkanı bilinbey, Kudayandın jarımı kırılıp kalganday göründü katı gündükö. Gemisinden ayrıldık, gemisininkinden ayrıldık deşip, sabırsızdana jawla tikteşti, jayla tikteşti. Alangıça katın kalaştan er joktogon kimdir bir ösü sayı söktü sızdata bozdabıydı. Eli çekçen baybeçeler kara gözüm kaşaydı dep çıngırdı ağauda. Esten tana jığıldı gelendir. Etekke jarmaşkan çiyedey baldar, çoňdordan ızı çuusundan korku ba dep bakırıp eşti. Geletkanlardan arasından kaysakta izdegen bayın tavalbay, bardaşı tügöngön katındar başlarından joluğu şıpırılganına kayıl, etek jeňi dalbakday göçtü oturulay çamınıştı. Karı jaşı dep eýilap, gayrat aytkan kişi jok. Göçtü tosup, jolawçylardan atın suuluktan algan kişi jok. Tuğrasынан artılgan sööktün karala şalça jawusun sıyrybyp, ölükti kucakтай çığıldı.
Attın kaptalına sürülüp, betin tıtıp ilaşıp, bozdup jatıştı. Qayıldın ıyın orustarxana düşünbeydi. Katını dele çıngırıp ыйлап, erkegi dele kalışpayı ökürüp, Türköy Kırgızdın bul himne jorgu. Ayıldın töp götürülü ulağanına esi çıktı boz üyge kamalı tutkun orustardın. Durduktan güngö sözülüp, jokargan jerin sömöylörü menen tıtmalay oyup jiberip, jırtığынан çıkalaşat. Geregeni boyloy tegelenip, öydün törünen bir eңirçegiden bir şıkalaşsa, oğulu göbölük artınıp gelgenderden birin ekini tanılat. Çürkönün eşigin talqalap girip gelgen kan kor kara kırgız jürettiginde, haybaltası dale asılığı dalsında. Dükönçünün kızın bilekten şap alıp olculuğun anısın malakayçan boz baldardın şına arlağandan kızganıp tap bergen kırgız emes boşol. Murutcan çekir göz kırgız, jek köretik deşet. Kucağında bolup çıkkan olcu kız selt etet anı tanıysala. Uşunusunun ayalı bolu gerek. Günülöştük kılgan dolu gelin günde gelet, jevi içüdöy jaşatpayım degeni ve jangsap al bu uttanat. Ekibetin çımçı balxana degende, tim koysu çaştağanı jüret. Al asası barday asılgan emnesi dep, ayıldın atынан жалgыз orusça çulduramış etken janağı Mukaydan suratsa, üstüme alhan tokolunun gebetesi uşul beken üngüreytip, deytimiş. Emi öz gelgen tura. Тот самый киргиз, убивший отца Михаила, деп шывырады орыс келен. Тс, тише, деп тыйды орыс қатын. Кишилеринен ажырап, ызаға ачынған немелер, еми өчүнө бизди өлтүрөр деген ой кетет бакисине. Бири-бирине ыкташып, жарыкчылык менен кош айтышуунун мезгили жеткендей жабуусу ачык түндүктөн күн батаардагы жарыкты тиктешет. Дүкөнчүнүн кызы гана үмүтүн үзбөйт. Энчилеп алган кыргыз кантип өлтүрдү койсун деп оюнда баш багаарын күтөт. Сырттагылар күчөнү ыйлагандан дагы бир шыкалышса, боз үйлөрдүн тегереги опур-топур, чапандарын белден бууган текши малакайчан тестиер балдар бирден ири таяк таянып, боз үйлөрдүн капыштын жөөлөйү өбөктөп тындырбай ыйлап турушат. Аял кишилеринин не ырдап атканы, не ыйлап сыктап атканы белгисиз, созу уңдашканы угулат ичкери жактан. Алар өлгөндөрүн жоктоп, кошук кошуп атышкан. Тоткун орустар жаткан боз үйдү айланчыктап кайтарган Мукай жаңылбаса, кара кыз апасы ментип кошсо керек эле. Ал дейлеп баккан балдарым, алдыңарга мен кетпей, жетилеп баккан балдарым, жетим үчөл мен кетпей, борбойлуу кайра болобу, бордонун ичи толобу, бо чуулу өргө тигилип, боору толо конобу. Ошондо 7 күнү тыйылган эмес айылдын ыя. Өлгөндөрдүн жетилигине жете тыйылган эмес. Өлгөндөрдүн 40 жашын өткөрүү ойлорунда бар эле. Кийин Мукай баамдаса, ошондогу айылдын ый эмес экенин көрсө. Өлгөндү узатуунун жүрүлгөсү көп эмеспи? Тирүүсүндө көрбөгөн заатты адам баласы кээде көзү өткөндө көрүшү мүмкүн. Анын сыңарындай окко учкандардын соңку заатына мүрзөлөрү кенен чонун казылды. Ичине киши түшүп, найзаны тегеректегенде тийбегендей кенен казылды. Кудаянын бетине чукул эгилген мужуктун эгинин тебелешип, чаңын сапыра өчү бардай казгылаштыгыңызды. Кабилеттен качабыз деген ойдо жок, жетилигине даярданып атышкан, ойго кулак түрүшөт. Мергенден калган түтөтмөнүн сыныгын аштатып, колуна карматып, кемин ичи менен чүй боорунун кабарын билмекке Нарботону камбар болуш ойго кайра чаптырган. Нарботону күтүшөт. 2 жолу каптап биз мынча өлдүк. 5 күн бою урушкан бөлөк сарбагыштан канча өлдү? Эмдигиче токмокту алып жүрбөсүн? Кайдагын айтасың? Токмок өрттөнсө буралган кара түтүнү кырчаңдап көрмөк. Сөздү бура сүйлөшөт. Өч куумакты айтты эле. Кечкенине караганда Нарботон орус издеп кетпесин? Андан ары Алматынын казагына кеткенсип, кечиккен Нарбото 6-чы күнү дегенде, эртеге жетилик дегенде келди. Кеткен жагы токмок эле болчу, Алатоону тегерете кыдыргансып, көл кылаасы Кочкор элинен бери кабарлуу. Өзү ошого аябай жан дилин берип, таасирленип алганбы, кепти хандардан баштап көп сүйлөдү. Кан мөкүстүн колу токмок менен сабын сурупканы ооруп жатат дагы эле.
Kara Kuçkurdogу çerikçinin baldары çeriw kurap, Өвкенің қанаатты қан көтірген, Эсенгул эле түлкі баласы Тезекбайды қан көтірген, айтууда аларың устолбунду өрттөшкөн. Угу отурушса, Сарбагыштын баары эле өз ханын таап жаткан сыйт. Чабар аттандырышпады беле, жылгын башыда топтолчуда. 6 чабарман, ошолор жеткен жердин баарында эле эл хан көтөрүп аткан сыйт. Демек, мукой турган түрү жок башкалардын. Хан аттуунун баары эле үчкө түлкүнүн балдары, деди билгени. Нарбуто эшиткенин айтты. Черикчилер канаатты кандыкка шайлашканда, ормондун балдары ормон тукумун ылайык тапкандан Тезекбайды ак кийизге салышкан. Тезекбай аныгында ормондун бир тууганы түлкүнүн баласы. Бапа желден кыдыктын каны Саяк батыркан. Эмне үзгем алардан? Кудайанын балдары камбарды кан көтөрүп албай жаныбыз жокпу? Дешет кызуулана. Бул сөз камбарга ынады. Кызыл тебетей кийинип, тигел канчыкмаларга теңелип калайын дегенде эле жери жок. Өзүнүн беделине ошолордун катарында айтылганына ыраазы. Элден мурда бузук салышкансыз деле, солтудон эмне кабар? Ошол жактын каны жок бейм сыягы. Бөрү айлап чабарманы катуу келди эле. Бишбекке жолой элек сыңары. Камбар болуш саамга ойлонду. Кеңештеги сөздөрү анык окшойт. Токмок менен Бишбекти алат окшойт, дагы бир аз турушса. Көл жакасындагы жагдайын жакшылап айтчы. Ал жерде кышта катуу калган эмес. Туташ талкаланган. Мужук кырылып, катын баласы олжого кеткен. Караколдун калаасы гана азырынча аман. Сарбагыштын Ыбрайым деген баласы арабашан жарак тарткан топ солдатты көтүм алдынын алкымынан токтотуп 200 мылтык колго түшүргөн. Мылтыктуу болгондор 40-40 кол болуп уруш салмакта. Кан кызыткан сөз экен. 40 жорону жолдоп кыргызын кыйын экен го деп турушса, камбар болуш дагы сурады. Алматынын казагы? Ал жактын казагы бир көтөрүлүп анан басылган. Та ушул тапта Мөкүштүн 200дөй мылтыкчан жигити Каштек 7 жолдун тоосунда бел-белди баса жатып, Кордой ыргайтынын жолуна дейре элдин артын кайтармакта. Камбар болуш кабагын чытыды. Көңүлү бузулду, Алматы кабарын укканда. Тынчыбайт окшойбуз оңой менен. Тынчтык бетин көрбөйт окшойбуз, деди. Нарбуто сөзүн улады. Көпчүлүк оозундагы дагы бир сөз, Кудаян кайра оруска кирмекке дитин бургандан уруштан чыга берген эмиш. Кошуласыңарбы дешти. Журт менен бир жооптошоюн дедим. Эл камбарды карайт. Аныгын болуш билер. Болуштун бир апта тоолготкон дээриндегиси мындай экен. Оруска кирели деген киши жок. Кирем деген күнү да киргизбес. Катылбагыла десем башында тилимди албайсыңар. Эми ук. Кудаян качты деп айтышар. Журтту бордунун төрүнө көчүрүү керек. Андан ара ашып, тоңго жеде коңгудай жолдо жатышсын. Өзүн баштап жигиттер көч артында туралы. Өлтүрчү орусуңар болсо элдин артында болуп өлтүрүп аларсыңар. Канчалык ашыгып корко турганчалык эмне? Деди Нарбуто. Бел тоскон кеп эмес эгер билсиңер. Алматы орустун колунда турган чакта уруша албайбыз. Аркабыз ачык. Солдат чуап келе берет. Өткөндө көргөн мылтыгыңар мылтык эмес. Андайдын 10-20 келет эмкиде. Токмоктун солдат менен бир уруштан чыккан немелерге болушту мына ул таап айткан акылы эп көрүндү. Улап айткан ушул сөзүн Мөкүштүн оозунан укту эле. Мөкүштүн өзү кантер экен дейт Камбар болуш. Мүрзө башына барып, жетилик расмий жасылар замат журтка турмай болушкан. 40 ашы бозгун карыптын жолунда берилмек. Кийин бири айтат, болуш оозуна сала бергендей билип айткан экен деп, бири айтат атан көрө, ошол акылын эртерээк айтсам эмне деп. Ары жагын орус эле билбесе, анчалык мүшкүл болоорун ким билиптир. Эртеси таңертелей маркумдарга багышталган мал союлуп, эркектер кечеңдетпей бейит башына баратышкан, билген Куранын түшүрмөккө. Жамандыктын мынчалык эрте башталаарынан бейкапар, башкалардан озунуп, көчүп чыгуунун камында баратышкан.
Бордуга кире бериштеги жайыктын бетин бербей, жөө жалаңда бүрккөн bir уруу элге кептелгенде ооздорунан келмеси түштү. Адегенде кимдер деп сураштырып, калдастап калышты. Илгерде жөн эле Жантай, жалпы эле Жантай болуп жүрүшкөн. Орус келгенден кийин биринчи Жантай, экинчи Жантай атыгып, катар сан менен чакырылган эл бар. Тууган келет. Качкан эле ошолор болуп чыкты. Салт качкандары көбүрөөк, жүк артынганы кемирээк шекилденет. Айдаганы бирин серин жандык, мал келин таштай качкан сыяктанат. Бала бакыра чыркырап, катындары узондойт. Бордунун кырка тоолору жанга арачыдан бетер. Эптеп бордунун ичине кирип кетишсе, жандары калчудан бетер жанталашып келатышкан экен. Сая кууган жоонун жолун тоскон, көчтүн жонун кайтырган мылтыктуу жигиттер улам кылчая ок чыгарган болот. Бирде тигил төшкө, бирде бул төшкө өтө чуркап, карагай ташка жашырынып ок чыгарат. Тоонун бетин тытып ийген пулемет, беш атардын оогунан жалтына чегинип, баса албай артта калган бечараларга аралаша түшөт. Бечаралардан озуп кете албай кыйкырат. Чамдагыла, чамдагыла. Адашкансып жолдон чыккан Кудаянды көрө сала эскертти. Кара Кастектен аша келген 500 чамасында солдат куугун түшүп шашып калдык. Бөлүнүп сарбагышты челдей таратты. Айланайындар, жаныңардан үмүт этсеңер төмөнчө көрбөгүлө. 500 солдат дейби? Кудаяндар бейтти унутту. Бордуну беттеген куугунчунун санын бышыкташ ойго келбептир. Жантай качкындарынын жолунда болуштан сөз күтүп жаткан журтту көчүрмөккө чук коюшту. Эл журт, жыйнал, аяк башыңды жей, жоо басты, кара басты. Мүрзөнүн башынан кайчулардын өкүрүп түшүүсүн күтүп өздөрү кошок кошкону турган катындар кыйкырып тура калып, айылдын чак челекеyi чыкты. Үй чечкенге үлгүрбөгөнү колго тийген биринекин көр жерин ат көлүгүнө артынат. Кембагалдар идиш аяк салынган, жетиликке союлган малдын эти шкалган куржунун, даакысы чуалган жуурканын ала чуркайт. Кунду катын таштоого ыра көрбөгөндөр кунтуз жакалуу тон чепкен, чарайын алуу үпчүндү үртүгүн колтугуна кыса чуркайт. Аттарды тарткыла, деп бакырат камбар болуш. Ата жутодон калган, аягын орустун кызматында жүрүп жыйган үй ичи толо үбүн дүйнөгө кароо жаны күн илгертен таңылчактап таңдырган эле жүктөдө салып качырды. Башаламанда ортодогу эски боз үйдө андагы камалуу туткундарды эстеген киши болбой, бир аз оокатын жүктөгөн нарбота олжо кызды гана сүйрөй чыгып элге кошто. Жыйылбай калган оокатты отко ташташып, журтту качырып чыгарышып, баштыктар эң калган айыл үстүнөн Жантайларга кошула жол тосмок болушту. Аттын башын буруп бурчуктан өңүттөп карашса, 500 солдат эмес, санашса найзалуу мылтык сундурган, пулемет сүйрөткөн 30 чакты казак орус. Анда санда маңдайын аткылап өрдөп келатат. 30 турбайбы? Токтотолу кокуй, деди нарбота. Мылтыкчандар билип айлашты. Такоолу болсоң, дешти. Айланайын нарбота, эл төрүлөп кеткичекти атып бер, дейт камбар болуш бир жактан. Ээрчиген жигиттерди көмүскө койгон мылтыкчандар Капчыгайдын кууш таманын орой көрүнгөн кыр таш Карагайдын дөңгөчүнө жашынды. Баштарын чөптөн жапыс кармап, демдерин ичине ката түтөтмөнүн кароолуна илишти казак орусту. Жакындатып карашса, кубакай өңү баштары айкын таанылат, тили буруу сөздөрү угулаттың шашса. Бүйүрмөлүү өтүк кийген, үстү чендүү күрмөлүү, тапанча сермеген алдыңкысы төрөсү өңдөнөт. Кийик атчу аралыкка жакындатып туруп, удаасы менен дүппө-дүп аткылашты. Кимиси озунуп атып, кимисинин огу тийгени белгисиз, төрө солдат аттан кулады, агы кошулуп төртөө жыгылды. Төрө солдаттын атылышы аңызга айланган кийин. Биринчи Жантайдан баланчанын баласы атты, дейт бири. Жок, экинчи Жантайдын баатыры кулак түпкө атып кулаткан, дейт экинчиси. Аныгында нарбота аткан эле. Солдаттар туш келди аткылап, өлгөндөрүнө эңкейди. Мергендер оозунан ок салма мылтыктарын кайра бир ирет дүрмөттөп жиберип, дагы бир мертебе төгүп жиберишти. Дагы бир нечеси көп кулаганда солдаттар өлгөндөрүнө карабай, пулеметту таштай төмөн качышты. Биик кырдын кылдаа учуна чыгып,
Таштын далдаасынан кылтыйып көз чаптырган кыргыз тура калып, баш кийимин булгалап кыйкырды. Качты! Качты! Бастырып келишсе, оны өлүптүр. Баарынын башына тийиптир коргошунан коюлган кыргыз ок. Эрте бастырып келгендер курал жаракты талап алышты. Кароолу куймалуу, жылтырак машалуу, октолчу жери бурамалуу, кыска найзалуу барданке кызык көрүнүп, сырбараңдай көрүнүп барданке алды Нарбото. Боолуктуу дүрбүнө мурун жеткен Жантайдын баласынын мойнунан акым көбүрөөк дегендей чечтирип алды. Пулеметти таанышты. Чоктуу жазайыл моол эмеспи? Дешип, ары бери түрткүлөө айланчыкташат. Кысталак. Мунун тилин билгенде далай солдаттын канын дайрадай агызбайт белек. Ары сүйрөп бери сүйрөп үстүндөгү кийимдерин өтүгүнөн бери сыйдырып алыштан мурун тинткилешти өлүктөрдү. Төш чөнтөктү күрмекен төрө солдаттыкы төшүндөгү сол чөнтөгүнөн эки бүктөлүү кат чыкты. Эми муну ким окуйт? Дегендей көздөрүн алайтышат. Ай орусча экен, орусча кат билгениңер барбы? Болуштун баласы Мукай каттан ит эмеспи? Кайда жүрөт бала болуш Мукай? Деди Нарбото. Мукай, эмне кат мынабы? Деп камбар болуш уулун чакыртып катты карматты. Окчу балам, тишиң өтөбү? Баары телмире Мукайды карашат. Тузем мектебинде тургансып, Мукай каадасынча башын какайтып, катты жазысынан эки колдоп кармап, адегендеги 3 сөздүгүнүн чара окуду. Анан талмасы кармаган немедей үнү өчкөнүн, колдору калчылдаганын өзү да байкабай калды. Всех встречных киргиз деп баштаган эле катты. Жол чиймеленген тамгаларды эжелей окуй келип, жүрөгү шуу этти. Өңүндө окуп жатабы же түшүндө окуп жатабы түшүнбөй термелет. Жанындагылардын чурулдаганы алыстан чуулдаган доош болуп угулуп, кулагы тунат. Всех встречных киргиз уничтожить, а аулы сжигать, особенно сарвагышам, атакинцам пощады не давать. Деп аягына чыкты деми кыстыга. Жалдырама тигенсиби эмне жалдырайсың? Айта кал, эмне жазылыптыр? Деп нагылды камбар болуш. Каралуу кабар угузганды шапооз, оозу жаман деп коет элде. Мукай азыр ошол абалда турду, өлгөн төрөнүн жарчысындай болуп. Кырып кыргызды жок кылсын дептир. Өнү кардыккандан айтканы дурус угулбай калды. Камбар болуш кабагын бүркөй өңүн бузуп, жана жакшылап окчу, деди. Түшүнбөй калган эл чурулдайт. Ай бала, кайталап окуп түшүндүрчү, алдагы эмне кат? Мукай уккан адамдын эсин чыгарган, Коңурбай менен Нескаранын заманынан бери кыргыз баласынын кулагы укпаган, укса да өчү алынып, эбаак унутулган, эми орустун кеги болуп угулган суук кабарды жарыя айтты. Кыргызды аяосуз жок кылгыла дептир. Бөчө бөлдөргөсү калбагыдай болсун. Айылдарын өрттөгүлө, жолуккан кыргызды кырып жойгула. Айрыкча сарыбагыш баласын карагыла. Тукум курт кылгыла дептир. Эмне дейт? Ой, таш оозуңа! Дегендери кулагында жаңырат Мукайдын. Буйрук кимден экен? Деди камбар болуш. Мукай катка кайра тигилгенче кимдир бирөө колунан жулуп кетти кагазды. Падышанын өз колу менен жазылган буйругу беле же жарым пашанын буйругу беле эсинде жок. Падышадан, деди. Падышадан? Томсоргон эл бири-биринин эсебин алгандай тиктеше түшүп көздөрү чагылышат. Чагылышкан көздөрдөн падыша сенин каныңды, менин канымды, катын баланын канын, баарыбыздын каныбызды ичүүгө зар деген ой окулат. Каркап элдин канына суусаган падышаны каргап кое беришти. Тилегин каткырак падыша, жер бетинен кыргыз аттуу жок болсун дегенин кара. Ошол Карасанатай падышанын өзү тукум курду болсо кана. Кытай менен манжа айтып, ат кара албаган, соло менен шибе айтпаган кеге экен. Кудайдан жетсин, окум тукумуң менен жер бетинен жексен болсоң гана өсүң. Эки уруу элдин кишилери жазмышына өлүм өкүмү жазылганын макул таппай томсоруп, каргагындан башкага каркыны жетпей, тоолорго камалып турган ушул чакта Мукайдын көз алдында падышанын сүрөттөө келеси келди. Жаргак шымчан, куу чарыкчан мынабул кишилер падышанын өңүн түсүн билбей туруп карганат. Бир Кудай билет аны кимге окшоштуруп жатышканын. Ким түспөлдүп айтышат.
Gözü qantalagan tokmoktun pristavınabı, çaçı başı sakal murutu apsıygan mucukqabı, balkim madıl dögü okşaştırıp жүрüşpesin. Göz altlarına mendirmandın ısık canın engsegen jes tumşuk kelip жүрbesin. Mukayga jılma süylögön uğurtun araң jıygan bolup, jılmaya tiktegen kan içeri elesteldi. Asker giyimçen murutun çirata kayrıgan jerde sakal kan içer. Anın katarında bötön öybülösü, çokusuna tacı konurgam kanışa, etegi jerçiyken ak köynökçön, gözlerin joduratkan kızları, üçöje törtö bolsa kerekli kızları, jalgız erkek ulu boloçoktogу padışa elesteldi. Uşunda emes bele süretdi. Padışa bolup kuvulgan jılpıtma kan içerleri elesteldi. Tömönden kayra kuralıp saldatçı gerekte çamdaylı, dedi kambar boluş. Jalpıga baş göz bolğun kişidey aytkany menen elde murda Kudayandy kutkarуу boyunda turdanın. Maksаты түш ой чыйырчыктын белин aşmak, orta tokoyga jete barmak, örü kılbay toktoboy жүрüp iňir talaş toңgo jatуу. Kokuy Jantay ugalek tezden jatıp elge aytalı, dep çuruldaştı Jantaylar. Pulemöttü jalpısı menen taş barandap jançışıp, gerekten çıgarıp, oğu tolu birden bardanke 5 atarga eğilik kılgan mergender artta bolup tördü betteşti. Toğunun borundagı tuş geldi çıyırga salıp, samsıgan eldin möröyü. Aşu, miңdеген çıyırlar kelip tüyülgön çıyırçıktın kuş aşuusu. Көздөгөндөрү салдаттын оғына қалбай бұл беттен эртерээк ашуу. Ат көлікчөндөрү алдыға узап, куржун, көкчер асынган таякчан жөөчөндөрү бирин-бири сүйрөп, бирин-бири сүйөмөлөп түрүтүп, айла кеткенде ат кулак шыралжынга тутамдай тартылып, караган долононун салаңдаган бутагына артылып, тике сала тырмалаңдайт. Жыгылып, тура калып, тоонун боорун тытмалайт. Jinkini solugandan attın uydun kuyruğuna jarmaşıp, dal vastayt çavaldары. Tovuna adaşıp, apalagan atalagan baldары. Kiyin oylasa, çıyırçıktın belindeki alaman göç, akırkı göç bolu vesinde kalıptır Mukaydan. Kırgızdın kademki sancırgalığı göçünü ekinci görgön jok. Törönün çöntөгүнөн tavılgan kattın bayana çağılganday tarap, aralap öttü, kaçkan elde. Birinen birine uğulup, etektegileri tektirilip baratkan biyiktegisine aytıp, koktu talaşa baratkana jon talaşa eňteňdep ketip baratkanını aytıp, kıykırıp aytkan kebe kıraşkanı kalgan göç aldına jetdi. Kırgız tukumu boor toktogon jerdin barına uğuldu uşulka var. Teri ukmuş bol uğulgan. Padışa kırgız balasın 7 günnün içinde jok kılığını buyuruptur, de uğuldu uzun eldin uçuna. Padışa kırgız balasın 7 saatin içinde jok kılığını buyuruptur. Ayrıkça kıyık moyun kılcırdan kıyık göz tukum kalbasın dep aytıptır, de uğuldu kıska eldin kıyırına. Bareket bastı, padışa kırgız balasın 2,5 saatta kırıp joyunu buyuruptur, de uğuldu karatağanday kapta ürkken kalktın jolunda bolup şaşıp kalgan elge. Orta tokoydun talası endese, kaçkan eldin bari dal oşol jerdeken, jumgalaşıp çıkkan asker jobuloň salganda sayak sarwagış uşul jerge tygılıptır. Oşulardan şары menen жүрüp, götme aldının tuşundan çıgışsa, kögoyroktu aşıp kelatkan el andan kıjıyt. El biri-birine karabay, kara jaşına karabay kaçıp barat. Kaş ayta görüp öteňirim, karajanın ardı ala kaçkıla, bizge ayal da bagıla, dep kıyıkrat. Aldan güçten tayıgan çal kempirler. Saldatın oğunan burun obolu padışanın kan içem degeninden korkuştu bu. Kalın jürt toktoboy jürüp, toңgo 2 örgüp jetişti. 3-nji günü keştey Barskoğunga girişti. Padışanın kan içerligen çala buçuk kulakı çalgandары, ayrıkça azık menen belektin baldары bışıkta ukmakka Mukaydı tegerekteşet. Mukay okuganını aytat. Kırgızın ayılın bütçü büldürgüsün albay örttegüle. Jolukkan kırgızda sarwagış balasını rayımsız kırgıla, dokum kurut kılgıla deptir. Kögoyrok aşa gelgender andaydı keminden uğuşuptur. Eki büktölüğü katmış, şabdantın baldары oqqanımış. Jüregi çamandıkты sezgen kambar boluş, Kudayandan katın kalaçın oğuzgu turguzbay,
Ay jargında bolsa da tokтобой жүрgülö dep Barskondun türün gözдөй adadı. Çarçagan el suy jıgılgan, taňdan kayсы maal bolgonu dilesinde jok. Taң karakçı bile, taң kulan ök bile, saldat keletat degen ünden oygondu Mukay. Agawda orus dünküldödü atkıladı ele, ayağın araң tartkan el kayra dürbödü. Akır zamandın alamatı Barskondun oğuzundan baskansıp, aylan halay düley. Jaşto balдар çırkıra bıylap, çaçbağı çaçılgan katın, kız gelin burkıra bıylap, el çurkuraydı. Kim emne çen tursa, oşol geypinde kapçıgaydın, qaragaylı betin közöy jurkadı. Kazan ayağın, töşönçü juurkanın, akırkı mal canın taştay kaçtı. Jılan açık kaçtı kayran el. Baş kişilerden biri okikrat. Bastırıp koyduk kabilet. Mergender kaydasınlar. Orus ansayın atkılaydı. Bul ret kelgender murdağıdan jabdıqtı okşaydı. Atkılağını katu. Arasında bir başkaça kuralı var eken. Daң etken sayın jerde silkintip kulaqtı tundurat. Tömön kongon jurt kırılıp atkanday, kanı suuday tөгülüp ağıp atkanday. Atasынан tuğandarынан adaşıp, çurkap baratkan Mukay ıy aralaş dilendi. Kara jer jarıl degende, jer jarılıp ketkidey bolsaçı. Kara to jarıl degende, to jarılıp ketkidey bolsaçı. Mаңдайдағы qararxan toğunun kucağına girip ketkidey bolsaqçı. Kucağına girip kutulup ketkidey bolsaqçı. Barskondun eki betinde qaragay çer jiş ösöt. Kara jerin jarılışın tilenip, janını oğuzuna tiştenip, tızıldap çurkagan Mukay, oşo qaragay çerge girip ketsem dep jügüröt. Alangıça kaptaldağı toğunun boğuru jarıldı. Daң etip kulak tundurgan doğuş жаңырып, janagıday jer silkindi. Epkini baştı iyinden julçuday bolgon mınday doğuştu ezel uqqan emes. Qarasak kadimkidey toğu jarıldı. Orus zambirek menen atkanda, toğunun tigeň işindegi jap kaktu burçu gordu tübümenen eňşerilip, tüptöp baratkan eldin başına düştü. Dala eli kaldı aslında. Toğu jarılat degen uşunday bolat eken. Orus toğunu omkurup, Barskondun eki toğusunun ortasında eldi türüyle kömmek bolgan bu. Kanın şüntü içmek bolgan bu. Mukay oylangondan da korkup kaldı. Kara jer çarla körbe, kara toğu jarla körbe dep burkuradı. Çurkap baratıp oylon boğu, jumuru açtı boysuz karmuğu harekettendi. Körpeyin dep közün jumdu bolgonu eki ayakten koydu. Qarap turgan kişinin jüregin qanatkan, qаңырығын tütötken kırılış boldu oşol güne. San-sandap kırılçu gez gelgendey, arası suyuldu jer çaynap kaçkan Kırgızstan. Aula, jantay, jarbaңdın baldары obu jok kırılıp, oşonço san elin içinde tınaylar esevi jok kırıldı. Kalmak menen mançunun eregişinde ölbögen, eçen erdi jutkan eri öldü ölbögen, ata arbaqtın jölöp tayosundan bıje, atadan jalgız tuya ele, bir jaza taygan jazmıştın küçünön bü aytor, ne bir kuğun sürgün korduktan başaman kalıp tukumun ulagan jalgız tınay, tomoloy baş tınay, eki kılım aylanbay mına mintip göp tınay bolup ölüp aldı, jaynagan tınay içinde ata keten köp öldü. Bir atake 100 atake bolup, yüzde ölüp aldı. Atış çak düştü varıp tıyıldı. Tınçıgansıp kalganda Mukay koңuldan başын çıkardı. Kaçtım dese alыс kaçpaptır. Omkorulgan qaragaydın çirigen, köңдөй dümürünü başını tıgıp, bök düşüp, bürüşüp jata veriptir. Esinde jok kantip tıgılgana, kantip dümürtü tapkana, turup tegeregin qarada. Tegeregin qarasa, jaynagan ölük. Tegerenip qarasa, jaynagan ölük. Atası kayakta, Narboto kayakta, Kudayan eli kayakta. Esen jığıça Qaragaydın arasından beyt anışın okuldu. Смотрите, еще один живой киргиз. Ловите его! Ön çıkkan jakka jalt burulsa, mıltığının ayzası menen ölüktörді saygılap жүрген kazak orus turuptur. Aylanta mıltığın sundurgan saldattardın kaytargusunda çukururaq jerde önsüz oturgan köp kırgız, 400-500 çamalu, test yerinden tartıp, ağla kugula sakalduğa çeyinki öңçö erkek, sekçerek tüzöngü turguzulup, akırkı sıyırtmağı asa baylanıp atkan dargаны şılqıya qaraşat. Qayqı mаңдай tutkundardan öz kolu menen biyiktetep turguzulgan
Камышты үйдүн төбөсүнчөлүк бийик тургузулган дардын кыркабусундарынын үстүнө туурасынан ашталган карагайдан желедей тизилген сыйыртмактар сылаңдайт. Он чакты сыйыртмак көрүнөт, ала чакмактаган көзгө ок эле көп көрүнөт. Уруумдун жанын кой, уулумдун жанын сурап калар болсомчу. Кантсе да орустан окуп эле ырайым этип жүрүшпөсүн, колунда жүрдө бер чылча, биристап ортого түшөр беле, деди камбар болуш. Көзүнүн кыйыгын агытып, алдында солдоюп, ийиндерин түшүрүп турган Мукайдын башынан ашыра карайт пристав жакта. Суурулуп приставдын алдына барып, тизелеп жалбаргысы келет. Ай, пристав-бай, жаңылдым, частым, мына мен өлөйүн, уулумдун жанын калтыр өтүнөм, дегиси келет. Командир токмоктон бери коштоп келаткан приставга карады. Баш кишилери асылат, калгандары түгөл атылат. Келиштик, деди пристав. Этнограф жан койбой бежирейт. Аша чапкан мыкачылыкка жатпайбы? Башкача жасалууга мүмкүнбү? Жазыктууларын асып, бейкүнөөсүн айдап баруу керектир. Токмоктон узаар замат эле ориенталист айныды, кайдан ээрчиттик деп ойлоп, бирдеме десе эле сиркеси суу көтөрбөй итиреңдеген командир анын жаагын басмакка өктөм сүйлөйт. Буйрукта башкача айтылган эмес. Туталанган этнограф башын чайкап күбүрөнүп, эки колун эки жакка жайып, өйдө төмөн чебелектей басат. Тигилердин сөзүн тыңшап түшүнгөн Мукай, атамды дарга асышып, өзүмдү атышат экен. Өлөргөн ушундай болот тура, деди. Күн түш ченден кыңайып бараткан, падышанын буйругу ушундайбы же маңдайга чийилген буйругу ушундайбы, чокуларын ала булут баскан, арча карагайлуу барскоон капчыгайынын таманындагы аңгекте күндүн түш оогон чагында көп кыргыз болуп өлөөрү маңдайына жазылганын ойлоду. Качканга үлгүрбөй калганына ичи сыздады. Кутулганы кутулуп кетти. Барскоонду ашып кетти. Үйүбүз качтыбы? Качса кайсы жерге жетти? Кара кыз апам кантты? Нарбото каякта? Же бир жерде өлүп атышабы? Солдаттар баштыктардан сыналган оонун сүйрөп чыгышып, дегдеңдетип алып жөнөштү аскана. Дарга бараткандар таканчыктап, эки жакка жолунуп, булкунган болушат. Ага болобу? Эки солдат эки каруудан сүйрөп, үчүнчүсү артынан кундак менен койгулап, дөңгөчтүн үстүнө 40 алекей тургузуп, колдорун кайрый байлап, жылаң баштарына сыйыртма келет. Улуу Орус империясынын тартибине каршы чыккан, ак падышанын буйругун укпай, ага карат келтирген чыккынчыларга, орустун баласына кол көтөрүүгө даган кылмышкерлерге бөлөм, аскыла, деп кыйкырды командир. Приставдын эски тилмечи айтылганды кыргызча угузду. Өлүмгө кириптер болгондордун буту таканчыктаган дөңгөчтү эки солдат эгөөлөп түртүп, көмөлөтүп жиберди эле. Узон кыскалуу 10 кыргыздын денеси шылк этип асылып калды. Моюндары чоюлуп, сунала түшкөн денелери чайкалат. Жасалоочу отряддын жоокерлери колго түшкөн кыргыздарды четинен тизип атууга киришти. Атасы баласын, улуусу кичүүсүн баш кылып, 5-тен 10-дон ылгабай атып чыгып, нагыраактагы корумдун түбүнө тизе салып, тизелете отургуза калып, тарсылдатып аткылап атышат. Тага таарда ырайым болбосуна анык көз жеткенде, чоочуп тура калат бирери, ага карабайт казак орус. Көөдөн тушка, көбүнчө башка көзгө аткылайт, өлгөндөр каршы терши кулайт. Кимдир бирөө жарым эс баласы менен чогуу түшүптүр туткунга, мындай жетеленип чыккандын бар эле мылтыктын тарс эткен үнүнө удаа эт бетинен кетип, жансыз жатып калганын көрүп корккондон, алиги жарым эс бала бир маалда талмасы кармангандан көзүн алайтып, ай буйга келбей, билектеген атасынын колунан suurла качты. Жашы Мукай курду. Колун ары жаңсаган бечара түшүнүксүз үн салып, солдатты бир, өлөктөрдү бир акшыя карап, бет келген жагына качып берди. Ошондон арып кутулуп жүрбөсүн, жарым эс болсо да эркек туяктан жалгыз эле орус ырайым эткиси бардыр деп ойлодубу, атасы да жөн койду. Тигил бечара көп узабай кайра тетири чуркап, солдаттарды утурлады эле, каршысынан чыккан казак орус атып салды. Жарым эс болсо дагы баары бир кыргыз деди окшойт. Ушуну менен 1000-чи кыргызды сулаттым, деп кыйкырды казак орус.
Mıldıktın maşaсын baskanыңды ayттыңбы же чындап эле жыкканыңбы? Dedi жолдашы. Кеминден бери кырганым, dedi казак орус маашырлана. Мага караганда элек экенсиң, dedi шериги. Жалаң эркекпи же? Аралаш, dedi тигинеси. Мукайга алиги казак орустун колунан 1001 болуп өлөөрү элестелди. Кыргызды тукум курут кыл дебеди беле. Ошол чын, ошол башыбызга келди, dedi камбар болуш. Октарынын түтүнү аралаш кандын жыты урат мурунга. Коркконунан кетенчиктеп, ыктай түшкөн уулун ийинден бекем кармап, алдыга суурулууга даярданды. Эски тамыр эмес беле, приставтын эки аягына жыгылгысы келди. Койма арек тарткан тигил төрө, сүрөтчү төрө үйүндө конок болду эле, тузун тартты эле, баятан бери күйпөлөктөгөн сүйт, сөзүмдү жерде калтырбай арачы түшкүсү бардыр. Оолум, деп шыбырады камбар болуш. Сен орустун тилин билесиң. Жакындап барайын, жан соғады, пристав менен тамырлаштык эле. Тапанчачан приставтын токмок кыргыздарынын арасынан тааныгандарын атынан атап, «Ты, сволочь Токторбай, на тебе Малдыбай!» деп туруп, өз колу менен атканын карап, Мукайдын эси ойду. Баягы окууга түшчүдө чиркөөнүн жанынан жолуккан Герман жеңси экен согушту. Орустун ойронун чыгарса экен деп, Кудайга жалынган кыргыз дагы колго түшкөн экен. Кыштактын далайына аты жөнү дайын ошол малай кыргыз согуштан кайткан чоң колду чыгып, чаап өлтүргөнүн пристав билип алыптыр. Окопто жатып окопто өлбөгөн, немис менен кармашып немистен өлбөгөн орустун баатырын ушул жаман кыргыз өлтүргөн, деп бакырды пристав. Тапанчасы менен чекеге мээлеп башын жара атты. Бизде пристав өзү өлтүрмөкчү болуптур деп болгулоду камбар болуш. Пристав чүкөдөй чүрүшкөн, көзү жыртайган абышкан маңдайына басып келди. «Как твое имя?» dedi. Тилмеч которду. «Толтой», dedi абышка. «Его зовут Толтой», dedi Тилмеч. «Из какой волости?» Тилмеч которду. «Атаке Сарыбагыш», dedi абышка. «Из Атаке Сарыбагыш», dedi Тилмеч. «На тебе, атакенец!» Тилмеч эмне дерин билбей оозун ачканча пристав тапанчаны басты. Толтоймун деген абышка чалкасынан бир кетти. Этнографтын көзүнөн жаш кылгырды. «Мен арызданам! Генерал-губернатор Куропаткин менен аскер губернатору Фульбаумдун үстүнөн арызданып, аскер министрине мамлекеттик думага кайрылам!» деп кыйкырды. Шап бурулуп басып кетти. Бас бараты ыйлады. Оорушкүрөндү. Кыргыз деген эл жок болду. Жайын тоолорун мекендеген кыргыз деген көчмөн эл бар эле. Байыркы эл эле. Ошол эле жок болду. Бечара элдин убалы. Кезек камбар менен уулу Мукайга жетти. Сүрөтчүтөрү күйүмдүү түрлөндү эле. Ошонун көзүнчө барбай приставка «Кап!» dedi камбар болуш ичине сызып. Баятаан көрмөксөн болуп, көзүнүн кыры менен байкап турган пристав жакындап келди. «Сен падышага кызмат өдөп жүргөн киши элең, эмне себептен бизди эскерткен жоксуң?» «Чолом болгон жок». «Сен эки жүздүү жана чыккынчы экенсиң. Мен сага жакшылык кылайын деген эмесиңдеби?» Камбар сөз эмне жөнүндө болгондугун түкчүмөлдөп, жылкы тийгенди тапсаң аскерден алып калам деп айтканын эстеди. Унчуккан жок. «Дагы да болсо жакшылык кылайын. Сенин жаныңды сурап калууга шартым бар. Уулуңду да алып калууга чамам жетет. Менин айтканымды аткарсаң, өлүмдү башка жаза менен алмаштыруунун жолу бар». «Башка жаза? Баары бир жаза. Абактан тирүү кайткан киши барбы?» деп эсине түйдү камбар болуш. «Кантип?» «Нарбото кайда?» Таң калды камбар болуш. Нарботону кайдан билет? Нарботонун Нарбото экендигин кайдан билет? «Анын каякта экенин биле албайм. Качып кеткен, балким өлгөндүр». «Отец Михаилды өлтүргөн ошол шүмшүктүн изине түшүрсөң, уулуң экөөңдү өлтүртпөй алып калууга кудуретим жетет. Анын кылмышы өтө оор. Айылыңда жатып чыккан туткун кыз келиндердин айтуунда, ал орустун кыздарын зордуктаган. Андыктан тирүүлөй кармашыбыз керек».
Улун кутултуунун жолу табылып турганына камбар болуш ичинен камырынып, айнып кетпегей деп Кудайга жалбарды. Мен жаралуумун, пристав бай, Мукай таап берет. Жакшы ат берсеңер, изине түшүрөт. Атасынын эмнеге минтип айтканын, эмне жолго түрткүлөгөнүн түшүнбөй Мукай айран таң. Качып кетсечи? Мен мында эмесмин бе? Деди камбар болуш. Колуңдан келеби? Деди пристав Мукайдан. Кеби оозуна түшкөн Мукай эмне дээрин билбей, алаңдап калса, атасы жиреди. Колумдан келет де балам, колуңдан келбей анан. Оюндакысын жеткизгиси келип, безеленип жиберди. Жумшак айткан үнүнөн, таптап айткан сөзүнөн, көзүнүн жылт эткен сырлуу нурунан Мукай атасынын ымдаганын баамдады. Приставдын айтуу боюнча солдаттар Мукайды бошотушуп, кыргыздан түшкөн бир карагерди тартышты. Сен Нарботону издеп жүрүп отурасың. Биз артыңда болобуз. Беделге чейин барабыз. Балким беделден да өтүшүбүз ыктымал. Жолду ката шек алсаң, жаткан жериң билсең, дароо кабарла. Жолдон башка кыргыздарды көрсөң, кайтууга үндө. Уктуңбу? Мукай башын ийкеди. Алдына картасын жая салган пристав жердин уусун айтты. Барскоондон ары Арабел, андан кийин Сөөк, андан кийин Бедел. Жок, Тарагай, Ыштык, анан Бедел. Нарбото алыс узап кетелек. Ушул араларда болушу мүмкүн. Биз артыңда болобуз, уктуңбу? Артыңда болобуз дегенге Мукай ичинен тобокер келтирди. Мукайчик, атаң экөөбүз тамыр элек. Эсиңдеби? Атаңдын алдамчылыгы болбосо, баарыңар жылуу жумшак конушуңарды жатмаксыңар. Атаңчылап алдасаң оңбойсуң. Эртең эле Кытайдын чегине чейин киребиз. Качсаң доотайын айттырып, карматып алабыз. Атаң колубузда туткунда жатканын унутпа. Качсаң жазасын атаң тартат, деди пристав. Жогортон болгондо да падышадан тукум курут кылуу буйрулганын көрүп, анын далилине колго түшкөндүн баары кырылып жатканын көрүп, камбар болуш орустан жакшылык үмүт этпейт экинчи. Айтчу сөзү бар эле уулуна сөзүн камдайт. Карагер камдалып алдыга келгенде өз колу менен атказмак киши болуп, алдардын карамакка атты эки айланып, басмайылын тартып, тердигинин өңүрүн аңтарып алаканы менен чапкылады. Качып кетпесе, канжыгасына ченеп азык байланган аны оңдоп байлады. Кел балам, деди. Жүгөн илинүү колун эрдин кашына созгон Мукай сол аягын мүйүз үзөңгүгө сала берерде, колдугунан таяган болгон камбар болуш оңутун келтирип кулагына жакын шыбырады. Балам, ошондон нары кач. Нарботону тапсаң, жармактап кач. Кармалба. Мен киши болбой калдым. Сен жаныңды куткар. Дилимди укпасаң, балам, мисмилтирик болобуз. Саамга көздөрү чагылышып, тилдери күрмөлүүгө келбей, калган каткан сөздү ичинен билип, ичинен туюп, ата бала жалтаң-жалтаң тиктешет. Өнү Кудайга жеттиби, Айтор уулунун өмүрүн сооглап алып калгандай сезилет камбар болушка. Мукайдын дагы 22 жылчалык ичер суусу бар экен, ошол 22 жылды Кудайдан какшанып атып сурап алды окшойт. Аны кийин Мукай жооруйт ушинтип. Ал эми атасына уулунун өмүрүнүн узактыгы эмес, тукумулар эркектин эпте бөлүмүнөн кутулганы эсеп болуп, какшаал тоолорун аралап кетишин, эз жашырып кетишин тиленип кала берген. Мынабу тозоктон кутулсаң балам, мынабу тоолорго жашырынсаң балам, киши болуп кетесиң. Кудайандын бош кой, камбар болуп уланган муунун улап кетесиң балам. Мындан аркысын колдоочудан суранам. Сени колдоочуга тапшырдым. Кайыптан келген эликтин эмчегин эмип, Эсенгул атабыз аман калган, бөрүлөрдү бөрүнүн сүтү киши кылган. Сенин да колдоочуң бардыр. Бир арманым өз колум менен үйлөгөн жокмун. Тектүү жердин, түптүү жердин урпагысың, теңиңди тап. Учубузду улагайсың, уулдуу болгойсуң. Уулдарыңдан уулдар тарап, уруулуу журт болуп, бер-бир самандарда бортуга толгойсуң аршык калып. Бул эми айтылбай калган, иште калган ойлору. Дурус эле эңкейип, уулунун кулагына дагы шыбыраган чакты пристав шексине кадалгансыгандан эби келбей айта албай калган ойлору.
Тоолордун ээси кан теңирге жалынып, Сарыбагыштын колдоочусу Багыш жаныбар эске түшүп, Сарыбагышка жалынып, кыргыз баласынын колдоочусу Манаска жалынып, анын баары аз көрүнүп, түп атага, кыргыз атага жалынып, камбар болуш кала берди. Эки жагынан куушурган пристав менен командирдин ортосунда эки көзүн жайнатып, Барскоондун төрүн бир канчага телмире тиктеп турду. Артыңда болобуз десе, адегенде сөзмө сөз аңдап калган Мукай утур кылчактай бастырып, акыры Барскоондун башына чыгып барганда гана солдат жарым күндүк, эң эрте дегенде эт бышым аралыкта калганына көзү жетти. Арсак тоолордун түп төрүндөгү Барскоондун бели аябагандай бийик. Терске итке, жашургандай арча карагайы өрдөгөн сайын суюлуп, жылаңачтанган бет караган долонолуу тартып, андан ары аска таштуу бел, күнгөйү эңиштеп барып жайылып, жайык болуп кетет экен. Сырт деп коюшат ушул тегеректин кыргыздары. Майда чөптүү, жери саз өңдүү, былпылдак, жай саратан маалда абасы чыйрыктырма муздак. Муздагынан түнгө калган киши кайгы бөлчүдөй. Мукай Барскоондун кайкысынан карада качкан элди. Эл карааны көрүнбөйт. Ала була мөңгүсү бар. Мөңгүсүнүн түбүндө чөйчөктөй жашыл көлү бар. Ошол көлүнөн билектей ийрилип агып чыккан суусу бар. Ара белдин түзүндө келатып каранат жан-жагын. Журт карааны көрүнбөйт. Билектей шылтырап аккан суу кадимки нарын дайра, сыр дайранын башы экени менен иши жок. Эки жеринен тепчи кечип, сөөктүн жолун элдир-селдир таап кетет. Каңкыган мал, жолбун ит гана чыкты жолунан. Ар кайсы жерде чачылган эмерек, казан аяк эки бөлүнүп, үч бөлүнүп, чамгырак жатканын көрүп, тозоңу чыккан элдин ара белди аралап ушул багытта өткөнүн болгулоо мүмкүн. Киши көздү ачып жумгучакты, күндүн көзү бузулган жерге эле окшойт ара бел. Ала булут тынбай жүрүп, алейки заматта кара булут удургуп, как төбөдөн салаңдайт дагы шыбыргактатып жиберет. Кеч калса борошого айланчудай. Карсак баласы карышкыр сайрандайт мындай жерде. Көз байлана электе, арып жыгыла электе, караан тутаарга киши карага жолугуп калмакка ашыгат. Көгүм талаш өргүү издеп, аскыланган сөөк ашуусунун так оозун капкадай жаап турган кара таштуу урчукту беттей кыялай бастырат. Үй боюндай кара жар ылымталуу көрүнөт, төбөсүнө конуп алса, карышкыр баласы ала албастай көрүнөт. Тегереги майда шагылдуу оту жок. Мукай кара жанын ойлоп, кара керди отсуз таң ашыртмак. Мукай! Мукай! деген үн зоңк этти жакындаганда. Каразоого тил бүтүп, кара таш сүйлөп жибергенсип, Мукай селт этти. Үн чыккан жакка бурулса, киши карааны турат, дурустап караса зоңк коюп Нарботу турат урчукта. Орустан алган барданкеси колунда. Эл ичинде качтууга десем, катын балам жок, жоготтум. Жеңеңде балдарымды байкаган жоксуңбу? Деди Нарбота. Тирүү жан көргөнүм жок, абаке. Атаң кайда? Деди. Көзү жашылданган Мукай 400-500 туткундун ичинен коколой башынан аман чыгышынын шартын айтты. Бир кайтсам, катын балам үчүн кайтаармын, деди Нарбота. Ал атамдын шылтоосу, сизге айгак чыксын дегени жок. Чындыгында качышымды айтты. Сизге кошулуп качышымды бек айтты. Ошондойбу? Ошентип айттыбы? Камбар болуштун айттырганын өлүм оозундагы кишинин керээ сөзүндөй кабылдады. Кыйкы-тыйкы арасында жаман жакшы айтышкан болсо кечиришеле, оболо мени кечириним, өпкөлөбө дегениндей кабылдады. Эми өпкөлөгөндө кайда бармак? Барскоонун ичиндеги бүгүнкү окуяны кыргыздар боо-боо болуп туткунга түшкөндөн кийинкисин төкпөй чачпай укту. Качкандын баары катын калач, Кудайын баласынан эркек кылабы, деп армандады Нарбота. Чиркөө баштыгынын өлүмүнө кээги катуу пристав сизди тирүүлөй кармамакка зар экен. Орустан туткун кыз алганыңызды билет экен, деди Мукай. Олжо кызды ала белдин түзүнө таштагам, деди Нарбота. Барскоондогу жоболоңдо катын баласын жоготуп ийгенде, Нарбота орус кызга жоруп, кара жолтой окшойт деп кыйылып турса, орусу барды Кытайдын черүүсү өткөрбөйт деген каңшаар тараган. Качкан эл жалдырап,
Эми болубузга кала көрбө деп жолго жатып алгандан Нарбото ара белдин ичинде орус кызды кое берген эле чыркыратып. Ара жолду тоо таштын арасында жалгыз калгандан корктубу же жаманда болсо койнумда жатты эле, элек жармабыз бар деп жакынсыган сезим ойгондубу айтор, бозду уйлаган орус кыз Нарботодон калбай ээрчеп убара кылган. Камчы менен сермеп, кал ушунда, жөнөбөз жаңга дегендеги ишараны түшүнгөндө көзүнүн жашын буурчактатып, Нарботонун алдындагы атынын тизгинине бир жармашып, үзөңгүсүнө бир жармашып, чылбырына чырмашып, бура бастырбай жабышкан. Кешилер калтырбагыла мени, кешилер ала кеткиле мени суранам, кулак салар бирөөңөр барбы деп уйлаган. Кимди карабасын бар эле уйгактай жабышкан каапыр деп кастарын тиккенден таза түрткүнчүк болгонунда узаган көштүн куйругунда илейлей басып, эчкирип ыйлап кала берген. Артымда аскер бар, ушундан жарым күнчөлүк, деди Мукай. Көз байлоодо келе койбос. Катын баламды таштап, өлүү тирүүсүн билбей кантип качам. Таңда жер чалайын. Сен элге кошул. Калган элди таап, беделди ашырып кет, деди Нарбото. Асман түнөрүп, түн борошолуу болот окшоду. Аттарын агылгага тушаган экөө кара таштын түбүнө корголошуп, нар алмакка Мукайдын канжыгасындагы орус ороп берген чанаштын оозун чечишти. Колго түшкөн кыргыздын азыгы көрүнөт. Эмикчекте атылып, сөөгү аңгекте жаткан кыргыздын азыгыдыр. Тамак деп жүрүп, карак курсак деп жүрүп, эмнени гана кылган жокпуз, деди Нарбото. Борошосу боройло урган бел экен сөөк. Суугу сөөктөн өтүп, чучукка чейин какшатты. Ылымтага бири-бирине ыкташып, тердик көрпөчөгө чулганып отурушту, элди кеп кылышат. Белге мынчалык кар түштү, түзөнгө кар аралаш жамгыр жааса, эл тукулжурады го, деп коюшат. Уйкуну кой, тук этээрге мүмкүн эмес. Түн ката кобурашты. Көбүнчө Нарбото сүйлөдү. Күңгүрөнүп айтканы жадына уюду Мукайдан. Сындырып алдым белимди, жутуп алдым белимди, кантейин дегендей сүйлөдү. Хатаган ат, калмак дөбөдө көргөн чоктуу жазайылдын тилин билгенимде, өчөмдү бер албайт белем. Орус аттуунун канын чүйдүн суусун таягызбайт белем кантейин дегендей айтты. Кашымдан чыгар болсочу, кар жилигин какпайт белем кантейин деди. Абасынын айтканын улуган шамал аралаш тыңшап отурса, өткөндөгү ай арасында пристав сүрөтчү төрөнү, чейинчи төрөнү, жанада солдаттарды айылга баштап келчүдөгү түндө Толубай сындуу сынчыга жолукканын, ошол Толубайдын айтуу боюнча Токмоктун жолунан казналык жылкы тийгенин, тушунда тулпар жүргөн жылкы тийгенин кызык кылып айтып, кайран жылкынын тулпарлыгы билинбей, бир октон чыкпай өлгөнүнө жаны башкача кайышат экен. Таң сөгүлгөндө солдаттын карааны көрүндү алыстан. Экөө ашыга жыйналып Нарботонун айтканы. Мен капырдын жолун тосоюн, 10 огум бар, деди. Катуу жүрсөң, Карасайдан табарсың элди. Жөө жалаңдасаң, беделден кууп жетерсиң. Карасайдан өткөндө эки айрылыш жол бар. Солго кеткени Ак Шыйрактын жолу, түзеле кете берсең, ыштык ашып беделге жетесиң. Байка, беделден мурун келин тайгактан абайла. Далай киши аскасынан тайгаланып өлгөн кандуу жер. Мен силерге бир кошулсам, беделден кошулам. Нарбото менен Мукай көкүрөк кагыша коштошту. Жөнөй кой батыр. Кудайандын калганын таап, беделди ашырып кетсең, эрледиң. Элди курап кетсең, анда нагыз эрсиң, деди Нарбото. Мукай ыйламсырап калса, жашык көрүнөсүң, өксүбө, деди. Өзү кара ташты боортоктоп атышка камданды. Ат үстүнөн «Ава, кайыр!» дештин ылайыгын көрбөй, дагы кагуу жеп калыштан тартынган Мукай ончукпай төмөн кыялады. Бер далайга барганда, алыстан атыш угулганда гана артына кылчайды. Нарботонун какшап айтканы десемби же, сөөк ашуусундагы какшоо десемби, кайсыны сыйлайык деп жатып, кийин өркүндүн 10 жылдыгында кара таштын түбүндөгү түндү Мукай поэма кылып жазган. Өзү 1000 жолдон бир аз ашыгыраагыр, жылкы тием деп барып, какшаал тоонун астында калмакка салдым кызыкты. Тулпар алам деп барып,
Tokmok kıştak üstünde oruska saldım kızıkta. Tündölöy jorttum çüy için, gündöp jorttum gül için. Gönde salam dep gelgen çokun duluguluktu, soyamun dep attandım. Eki közün kaşaytıp oyamun dep attandım. Kudayandın tünölgö betegelü çoң taştı, berbeymin dep attandım. Dümen kırgızcı yılıp, töbösüne orustun tülük salam dep bardık. Bütün kırgızcı yılıp, ordosuna orustun bülük salam dep bardık. Ah kelte bolsa kolumda, ahızbayt belem kanыңды, halbayt belem canыңды. Tilbeyt belem ögüңді, sökbeyt belem sögüңді. Ersemengden gem belem, elime kızmat degende. Tavıldı men elem, eki düýnü armanım. Tilegi jaman paşanın tig aldından betkelip, karuusnan albadım, karıştıra urbadım. Bozu jaman aramdın kanteyin, karjiligin kakpadım. Yeti jaman aramdın kanteyin, karjiligin çakpadım. Sögün orgo çaçpadım, gözüm tolu görbödüm. Жазып aldım emnemden, jazataydım emneden. Sıntırıp aldım belimde, jutup aldım elimde. Bedelge jetkençi 2 tün ödübü, 3 tün ödübü esinde kalbaptır. Bir bilgene taragaytın gök irimdenip, tolu akkan suusuna ağıp kete jazdagana, sayının endeyi 2-3 çakırımçalık kara saydın jayılıp akkan suuzun keçkene, gelin taygактын borundağı şağlı kuyulgan kuyulma jolundan uçup kete jazdap, jardaşka jarmaşıp ötkönü. El karağının kuup oturup, elinin karağına zar bolup oturup, ыйлап oturup, ırgayda yatın ıştıkta taştay bergen Mukay ölçör жерine jö jetdi. Emne jer dese bedel eken kiyin bilse. Tiriü jan izdegen neme asman teregen dep aytaarlyk uçtankan çokulary bordunun toosунан da beyik kökölөгөн kalkagar kırka toonun eteginen kişi balasının başkaça köp ölgönün jaynagan ölümtükti baykady. Toңgondan bu, kesertken açkalıktan bu, tütökten böce, avaсын götür albay eski keseli karmagandan böce, karıp argandan bu, aytor, çaçılı bölgönü köp. Eteginin çöp suydan biyektegen sayın önköy karacılga. Karangıga kalsan sürünün jürök jarılçuday. Toş tarafı tuyuk görüngönü menen beli 3 ayrılış koktunun ortoңkusunda jatkanın öydölöp ketken çıyırdan sonurlop jağan kar betindeki izden bildi. Biyiktegen sayın kuş tartkan koktunu boylop kiçinekey tektirçenin kırına jetdi. Koktunun mından arı tegisi jok siýaktanat, jalgız ayak jol andan arı jalama zuunu boordup ketet siýaktanat. Ayağında ırgalan araң turgan Mukay tektirçege çıga berip, görgön gözüne işenbeydi. Tektirçe tola ölük. Kadam sayın toroyup ölüp jatkan kişiler, balapanday oozun açıp ölüp jatkan baldar, jalgız ayak joldu talaşıp, jardan kulap ölgöndörü tüpkürdögü kürtkünün kara argan oozunda şıkalat. Jügü çeçilbey ar, kaysı jerde tompoyup ölüp jatkan at gölük andan köp. Harbaktar arlagansıp, tiriü jandarı kıvrayt. Aşu aşargı aldar jokton, tiriülerge aşıkça jük bolgondon tınç ölgöndü, zoqadan uçup ölgöndön, toңup ölgöndü artık sanap, kalıp kalgan karı kartыңдар eken. Kaysi eldensiň balam dep suraşat. Taanyş ala kiyis gözge urundu. Oyusundan tanıdı. Kalaba çıgar günü ilengen, Kudayandın tamgası düşürülgen ala kiyis emespi mınav? Mukay jakında da, tova, taşka çavulu eken dese, biri öjamını oturganday, jakşılap karasa, büк düşüp, başını salаңdatkan, uypalangan juka ak çaçı taroosунан janıp, жүзүн japkan jalgız kempir oturat. Jarıktık, kara kıza bas oturat. Ala kiyisde üstüne alacıkday çürgöy salıp, soğuk soyu oturat, bedeldin hesi geyiptinip. Egi titirip, arık denesi kalçıldaydı. Kimdir bir ölür canına azık kaldırmış edişken go, özü tıtmalagan bıca, biri çalıp ketken be. Çaçılıp çıdat eki üsümnan. 5-6 toğluk kurut, teri jam basıp jürgönüne taňyrkagansıp, kaygılığı çaltıragan, kıçığına jaş dolgun gözleriminen Mukaydı karadı. Tanıp karadı ve tanıbay karadı ve Mukay bilbeydi. Öňüle kalıp, ыйлап eýbey kırmanıp sıradı. Apa, biz nel beldi kaçan açtı.
Sizi жалгыз kaldırıp kantip ketişti. Başını urgulap bozdobuydu apası. Apa, bizdin el. Kuday meni albadı. Kuday andın aldına getsem harmanım çoğulu. Mukay tыңшайды. Qara kız apası kaçankı ötken atalarının, kaçankı ölgen apalarının atın ata bıylaydı. Oşuların artından başım getsem harmanım çoğulu. Atar vaxtın artından getsem harmanım çoğulu. Kuday meni albadı. Apa, el kayakta. Elin gelin taygakta uçu öldü balam. Beşikteki baladan beri uçu öldü. Gelin taygak barın juttu. Gelin taygak. Mukaydın röyüyem uçtu. Gelin taygak degenin kıl köpüremez be. Üstü zo astı kukuk dögen su. Kıyasında salt kişi arhan batkan. Boğurunda koyulup durgan jolu var jer. Kumşaqlı toqtoboy koyulgan joldan attasan attadın, jaza bassan tüzele tüp-töytü ırgıp, köküktөгөн suğa düşösün. Ötüp körpödü al жерден. Qaranın жалгыз bolam, kambarım kayakta, dedi kempir. Mukay şaşırgan çok. Orustun kolunda kaldı. Çoğu düştü gele, soğalap meni kaçırdı, dedi. Narbotacı, jonda atışıp, Tiröböce bölüp. Mukay unçukpay kaldı. Kambar diyerçigen köp jigittin dayını jok. Tügöl kulağa düşkön, dedi Mukay. Kempirdin soňky ümitü özüldü. Çağrı özüldü. Alakanı çala jayılıp, arık koldoru akırın götürüldü. Mukayga çoň enesi akıldan alaşıp baratkanday göründü. Kempirdin gözlerinden kıçığınan jaş sıgılat. Qarı kişinin jaşı da kurgap kalat okşubayby. Monçoktoy bulgan jaş mölt etip sığılıp, bırıştığı betine turup kaladı. Bozdoğunu katı urak, botodoy bozdaydı. Tukumum bilen tuna çök, dedi. Kimdir bir önü, canın kaşaytkan kimdir bir önü uruştu. Mukay kempirdin jenginen tarttı. Apa, geteli, men kaldırbayım seni, alıp gedem, dedi. Kempir, uara bulba bolam, oşul jerde ölem degen çelik başın çaykadı. Kuday andın tukumun kurut kılgandar jakşılık körbesin. Ehki dünyada jakşılık körbesin. Kuday andın ufalı jetsin tübüde. Uvaldı başımızga salgan padişası baş bolup bisçilep aç bel, kujonda ölsün, tukumus olsun. Tozok bareken için bolsa, ukum tukumu tozokta örttensin. Kuday andın başına... Аңдаса, apası kimdir bir önü qargap jatıptır. Durusta aňlasa, ak padişany qargap jatıptır. Uğurtun araň jygan bolup, jılmaya tiktegen kan içer padişany qargap jatıptır. Asker giyimçen murutun çiyrata kayrıgan jerde sakal padişany, çokusuna tacı kondurgan kanışany, etegi jer çiygen ak köynökçön, gözlerin joduratkan kızların, жалгыз erkek uulun, boloçoktogu padişany, uşunda emes bile Mukay körgön süretdi. Barın qargap jatıptır. Uşunda Qaragyz apa padişanyň tukumun Kudaýandyn kununa qargada, atpay Qırgyzdyn kununa qargada. Alystan mıltıktın tarsıldağı uğuladı. Saldat atılbay kalgan elikteyi berin hekin adaşıp жүрgen Qırgyzlardy kuup jüröbüje, mergenler menen atışıp jataby bilinbeydi. Atış çukuldaydı. Apa, dedi Mukay, getele. Maga karalaba, sen kaç balam, mismildirik bolabız qatökön, dep kakşandı Qara kempir. Gün jarıkta bedelden aş, canыңды sakta canыңды, tilegenim sensin. Senin amandığındı tigil düýneden da tileyim. Apalagan Mukay Qaragyz apanın jenginen tarttı. Kempir jengin tartıp aldı. Kaç balam. Mukay çydap aýlap jüberdi. Ýylagan boýdan beldi közдөй bastı. Bedelden aşuğa aşıqdı. Qırılıp qalgan tukumun joktop, padişany qargagan kempirden önü kulağına jaňyrgansıydı. Uşul önüm teňirge jetkey. Oşul uvaldı san Qırgyzdyn başına salgan padişası besçilep aç bel, kujonda bölgay, tukumu solgay. Tozok bar eken için bolsa, ukum tukumu tozokta örttengöy, dep uğuladı. Bedeldin ulugan şamalı bolu uğuladı.
Eптеп çıyırdın uçuna jetse, alam öngü baskan bedeldin beline çıksa, canı kalçuday sezildi Mukayga. Öydülögön sayın demi kıstıkıp şayı oyt, murdundan tütük töp kan getdi. Tütök, dedi. Ahı karafay jantalaşat. Kar boroyulup betten urat. Moyun bervey jantalaşat. Gelin taygak biyakta kalsın, jalgız taman çıyırdan ayağın dayısa, möngünün kurtküsüne düşüp ölçüdöysün. Tayfayın dep jantalaşat. Jan talaşıp gelatıp, janın ajaldan talaşıp gelatıp, beldin astındağı jarıga jarmaşkan, kurtkünün bir kırınan ekinci kırına attay albay, sekürüden jüröksüp turgan top balaga, özü teңdүү baldırga kes geldi. Kılıçın jalangdatıp, mıltığın sundurup kuğun orus gelgende, tektirçede alakanın jaygan boydun canı çıkkan, toңu ölgön kempirdi görüştü. Qarаңғы bakta oturgan Mukay Kambarov ilgeri ötken okyanı uşuntu beskerdi. Jurtum tukum kurut bolup ketdi. Mingdegen kişinin söögü kömülböy, ağaç beyli kuğu jonda kaldı. Bir oğa hiç keme hiç kaçan jazalangan emes. Çoң apamnın kargışı tiyip padişah kuladı. Tukum kurut boldu da uğam. Çoң apamnın kargışı tiygenden de oylayım. Kırgızım kasiyetті. Kırgızga akarat kılgan oң boyt. Akarat kılam dep padişadağı tukum kurut boldu dep koğunumdun emnesinde жазık. Anın emnesi kontr. Mına uşuna aytam dep ulutçul atıgıp, atam uqpagan Angliyanın tыңçısı atıgı atılgan oturam. Mukay Kambarov oğruş göründü. Padişaga kargış degen kaçan, kayaktan oylap жүрөт. Turpandıktın malın bağıp, bedel jaktı köyünde tiktep Mukay mal jayçı emes bile. Üşügönнөн alakiyiz jamınıp kaldı ele Karagız apam, alakiyiz ana kançaga saktad eken dep oylap, bedel jaktı tiktep mal jayat. Bir günü Sovettik Rusya taraptan gelgen törülөр çakırtты. Aktiftir dep koyot eken жаңыча, kaçkın kırgızdardı çoğultup жүрgөн emiş. Mukay el çoğulgan jirge barsa, biri kızıl askerden kiyimin kiygen, ekinçisi orusça çırştayı kiyingen eki kırgız turat. Hökmötün atынан kaçkındardı toptoğu ata jurtuna kaytaruga geldik. Sizlerge uruyat berildi, dedi çırştayı kiyingene. Öňü tanıştay kapıray. Heptep jatıp estese pristavka tilmeş жүрgön kırgız. Kaçkındar işenkirebey birimin kattı. Padişanın kırgızlar tügöl kırılsın degen buyruğu var ile. Anday buyruğu jok, devişendirdi çırştay kırgız. Buyruk kağazın öz gözümenen gördüm ele. Kantıp barabız, barsak padişa öldürбейби? Dedi Mukay. Karagım, anı kaydan oku juresin. Al buyruğu emi iştebeydi. Antkeni ak padişa özü ölgön. Emki padişa sendeylerde okutat, gözün açat, üstüne üy berip jaylantat. Kaçkın biri ilip ketti sözde. Padişanı öldü deybe? Dedi gözünü alaytıp. O kudaya toba, degenler boldu. Öldü be, dedi Mukay taңırkap. Çıntögünü belgisiz, alige çırştay kırgız, ağ padişa ukum tukumu menen jer üstünön jogolgon, padişalık jol josun kıyragan dey saldı. Kızıl asker bakıldap süylödü. Jaldanıp karagan beybiçaların arasında Mukaydağı kudaya toğu dep jakasın kırmangan. Kırgızdı kırmakçı padişa özü kırılıp ketip turga. Kırgızның kusuru urup turga akırı. Turpantın çetindegi 40 alegey toğlordun için bedeldin tuşun telmire tiktep, termele tiktep eçkiri bıylap jübergen. Padişanın tukumu solusun dep, öz tukumun joktop jatkan kara kempirdi estigen. Karagız apası ölböy tiriu aylanıp, dale bedeldin arka tübünde bezelenip jüröbe, kaygıga bastırıp, kan kakşagan kempirdin önö jaratkanga jetkenbi, koltoçuga jetkenbi. Karagız apamdın kargışı beyim, kayran kişi önü kudayga jeterin bilgen beyim dep güngürönüp, gözünön jaş kuyulgan ele Mukaydın. Kızıl asker bakıldap süylep jatты, oşondoku görgönümdü жазmayınça ölbeyim, жазmayınça kantı ölem degen ele Mukay. Bir armanı koştoşoorgo ata ke debey kalptır. Barskoğunun içinde ava kayhır debey kalptır narbotoga. Karagız apasının moyundan iskep jıttavay kalptır. Kalganın oylasa jalang жазуunun üstünde bolup jakşyle jasıptır. 20 jılda jasıptır. Dön bir okum boldu. Bol jolunda tün oğdu.
Mukay Kambarov sıyqır güttü. Köp qırgızды qırqaleке turgusup, топ менен атып жатканда канга мас болгон солдаттар кара кушту туштап, көк желкени туштап, жазы маңдайды туштап, туткундарды каалаганындай атып жатканда кач балам деп шыбырап, качууга шкактаган атасынын качанкы сөзүн эстеди. Сөөктүн белиндеги кара ташка жалынып, кара таштын далдаасынан бардан кесин сундуруп, орус менен атышкан абасын Арботонун «Сен кач, мен калайын» деген сөзүн эстеди. Беделдин түбүндө кар бурганактап жаап жаткан кечте ала кейизди ылымта кылган кара кыз абасынын «Күн жарыкта беделди аш, күн жарыкта белди аш» деп какшанганын эстеди. Ошонун баары сыйкыр болгон турбайбы? Жөлөк болгон турбайбы? Сыйкыры болгон жок азыр. Абактын кара калгасы ачылды анын ордуна. Желдет экен. Желдетемей эмне? Карасаң, дагы ошол революциянын күнүндө атылганы жатканын. Мукай Камбаровду атууга алып чыгышты. Өзү сыяктуулардын бирин-бири жөөлөшүп түртүшүп чыккан карагандарын көрдүк караңгы далистен. Баарын чогуу атша төңдөнөт. Чоң кечеге кызматчысы карапайымы аралаш атыла төңдөнөт. Күңүрт далисте басып барат жөөлөшүп. Капырай, аяктары чалыштап баратабы, көздөрү караңгылап жүүнү бошоп баратабы, көзүнүн кычыгына жаш толуп ыйлаганы жатабы. Мукай Камбаров чыйралды. Далай жолу өлүмдү көргөн, өлүмдөн калган киши өлүмдөн коркчу беле деп кайраттанды. Ойгу туйгу ой басты. 16-жылында Кыркалекей тезилип атылган кыргыздар көз алдына тартылды дагы бир жолу. Жазы маңдайына, так чекесине ок жеп, чалкасынан бир кеткен малай кыргыз тартылды баягы. Өзү куртуу жарым эс баланын тетири журкап, окко учканы тартылды. Канга суусаган казак орустун колунан миңинчи болуп өлүп алган бечаранын аты жөнү ким болду экен? Толтоймун деген абышканын жыгылганы тартылды. Тапанчанын оозун карап, ата кемин дедиле. Ок оорутуп өлтүрөбү же ооруканы сезилбей адам мүрт үзүлүп кетеби деп ойлоду эле ошондо. Как желкеге атабы, как жүрөктүн тушу деп көкүрөккө атабы. Сөөкүмдү сурап алчу тууганым жок. Артымда бала калган жок. Мукай Камбаров артында тукум калбаганына кейди. Ыңжыңсыз кетет деген уштура атаганат. Оолкулар мисмилдирик болбойлу деп ошон үчүн какшанышчу тура. Оюн кайра улады. Аялым сөөгүмдү сураганга жырар бекен. Сураса беришер бекен. Сөөгүм ушуну менен сөпөт болуп кетеби. Кайда калат болду экен? Кайсы аңгектин түбүндө калат болду экен? Адамдар акыры акыретте көрүшөт дейт. Ушул римемде уйгу туйгу ойлордун ушул жеринде эмнегедир эсилин Арботонун кылт эткенин байкады. Мукай Камбаров бас баратып, бала чагында өзү көргөн Арботонун жоругун эстеди. Кайран Арбото.